Кутмандуу кечиңиздер менен, урматтуу теле көрүүчүлөр, эфирде учур маселеси программасы. Аны мен Феруза Ашымбаева алып барам. Рамазан айыңыздар кут болсун, туткан орозоңуздар кабыл болсун деп биз эфирдик убактыны баштасак, негизи учурдун көйгөйү десек да болот. Көпчүлүк мырзалар тартынып, уялып, дарыланбай жүргөн. Биз дарыгерди чакырдык. Урология боюнча бүгүн түз эфирде сөз кылабыз. Андыктан сиздердин дагы суроолоруңуздар болсо бизге байланышка чыксаңыздар болот. Албетте биз келген коноктон жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Анда биз тааныштырсак, бизде конокто Дилшот Мирзакулов, уролог, андролог. Саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Сиздин да Рамазан айыңыз менен алгач куттуктайлы. Туткан орозоңуз кабыл болсун. Негизи эле Дилшот мырза, башында айтып кетпедикпи, чындап эле урология менен ооруган мырзалар тартынат экен депчи, уялат экен деп. Сиз жана нике жана үй бүлө борборунда иштейсиз. Мурда буга чейин аялдар көп кайрылып келсе, учурда мырзалар көп кайрылат деген дагы сөздөрдү угуп жатабыз. Чындап эле көрүп деле жатабыз да. Негизи эле эркектердин тукумсуздук илдети кандай пайда болот? Анан негизи тукумсуздук деген эмне өзү? Саламатсыздарбы, урматтуу теле көрүүчүлөр. Саламатсызбы, Феруза? Мен ушу азыркы улуу Рамазан айы менен бүт элибизди чын жүрөгүмөн куттуктап кетейин. Элибизге бекемдүү соолук каалайм. Тутуп аткан орозоңуздарды Алла таалам кабыл кылсын. Мен азыр ыраазычылык билдирет элем бул көйгөйдү алып чыкканыңыздар үчүн. Ошту жамаатына жана сизге, Феруза, рахмат. Азыркы учурда чындап эле бизге кайрылып аткан эркектердин саны көбөйүп баратат. Мурда мисалы үчүн өзүмдүн жеке немемен айтсам, мен бир 15 жыл мурда иштегенимде, мисалы үчүн биздин нике жана үй бүлө борборуна азыркы адам репродукциясы борбору болуп калган. Биздин борборго 2000 эркек кайрылса, анын ичинен 40%, 45% эркектер тукумсуздугу менен кайрылчу эле. Азыркы учурда жылына акыркы жылдары 4000 киши кабыл алынса, анын ичинен уже 65-70%га чейин эркектердин тукумсуздугу келип чыгып атат, учурап атат. Эми эркектердин тукумсуздугу, жалпы тукумсуздук жөнүндө айтып өтсөм, бул тукумсуздук деген өзү эмне? Тукумсуздук бул ушу жаш үй бүлөнүн 12 ай ичинде жыныстык катташ менен жашап, анан контрацептик каражаттарды колдонбой, аялдын боюнда болбосо, бул үй бүлөгө тукумсуздук деген диагноз коюлат. Эми азыр мен сүйлөгөндө медициналык терминдерди азайтканга аракет кылам, элибизге жакшы түшүнүктүү болуш үчүн. Эркектердин тукумсуздугу жана аялдардын тукумсуздугу болуп бөлүнөт. Анан кийин аялдардын тукумсуздугуна бул гинеколог дабагерлер карап, анын өздөрү чечим чыгарып, себептерин аныктап, тиешелүү дарылоо иштерин алып барат. Эркектердин тукумсуздугуну уролог, андролог дабагерлер алып барат. Биз уролог, андролог дабагер катары ушул эркектердин тукумсуздугуну себептерин изилдеп, дарт аныктоо маселелерин чечип, андан кийин диагноз коюп, ал кишилерге жардам беребиз. Биздин борбордо. Азыр мисалы үчүн тукумсуздуктун, эркектердин тукумсуздугунун кандай түрлөрү бар экендигин айтып өтсөм, эгерде тукумсуздук биринчи даражалуу тукумсуздук, анан кийин экинчи даражалуу тукумсуздук деп айтылат. Бул биринчи даражалуу тукумсуздукта эркектердин аялынын боюнда такыр эле болбогон болсо, 1 жылдан ашып, анан бул кишиге биринчи даражалуу тукумсуздук деп диагноз коюлат. Анан кийин экинчи даражалуу тукумсуздук бул аялын төрөп, бир-экини төрөгөндөн кийин же аял тарабынан кемчилик кетип, боюнда болбой калыш, балалуу болбой калышы мүмкүн. Же болбосо эркек тарабынан балалуу болбой калышы мүмкүн. Эркек тарабынан кандай себептер менен? Мисалы үчүн туберкулез оорусу менен ооруп калса, же сахарный диабет оорусу менен ооруп калса, же болбосо онкологический оорулар менен ооруп калса, өтө күчтүү химикат дарыларды алса, же бир радиация жана башкаларга кабылданып калса, анан кийин баягы наркоз алып калса, ошонун натыйжасында экинчи даражалуу тукумсуздук келип чыгат. Андан сырткары эркектердин тукумсуздугу секретордук тукумсуздук деп бөлүнөт. Бунда баягы себептери болуп, крипторхизм, монархизм, анархизм жана башка оорулар себепчи болуп калат. Эркектердин тукум калтасынын тукумунда 2 түр клетка болот. Бул биринчиси лейдига клеткалары жана экинчиси сертолли деген клеткалар. Лейдига клеткалары бул эркектик касиетин берүүчү тестостерон деген гормонду иштеп чыгарат.
Берки сертолли клеткалары болсо, бул сперматозоидтор менен камсыз сперматозоидти иштеп чыгаруу функциясын аткарат. Берки секретордук формасында бул клеткалар өзүнүн функциясын аткара албай, ушунун негизинен секретордук тухумсуздук келип чыгат. Бул гипоганадизм оорусу жана башка ооруларда ушул секретордук тухумсуздук. Экинчиси экскретордук тухумсуздук деп айтылат. Экскретордук тухумсуздукта ушул тухум калтада тухумдун кан тамырларынын жана уруктук суюктук чыккыч каналдын сезгенип, анын тосулуп калышы натыйжасында келип чыгат. Ушул тухумда сперматозоидтор болот, бирок алардын чыкканга мүмкүнчүлүгү болбой калып, бул экскретордук тухумсуздукка келип чыгат. Анан үчүнчүсү бул иммундук тухумсуздук деп айтылат. Иммундук тухумсуздукта бул аутоиммунный комплекстер организмде пайда болуп калат. Ал жыныстык жак менен жугуучу оорулардын таасиринде же башка бир оорулардын таасиринде организмге келип чыгышы мүмкүн. Үчүнчүсү сочетанный бесплодие деп коет. Бул себептери көбөйүп кеткенде сочетанный бесплодие деп айтылат. Андан кийин идиопатикалык бесплодие дейт. Эгер ушул кайрылган эркектин биз диагноз кое албай, тухумсуздуктун себебин аныктай албай калган учурда идиопатикалык тухумсуздук деп айтылат. Рахмат. Биз телекөрүүчүлөргө эскертип кетели, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз азыр түз эфирдебиз. Андыктан суроолоруңуздар болсо, экрандагы номерлар аркылуу байланышып бизге суроо калтырсаңыздар болот. Албетте биз келген коноктон жооп алып берүүгө аракет кылабыз. Дилшат мырза, биз жогоруда сиз айтып кеттиңиз, чындап эле мырзалардын бул ооруга кабылганы көп болуп жатат, жылдан жылга депчи. Эмне үчүн жылдан жылга көбөйүп жатат? Ошого токтолуп кетсеңиз. Аны сиз 15 жыл болду, менин тажрыйбама деп атасыз. Ошол 15 жыл аралыгындагы статистикага токтолуп кете аласызбы? Маселен, мынчанчы жылы мынча эле деген сыяктуу. Мен азыр эле айтып өтүп кеттим. Баягы 15 жыл мурун эркектердин тухумсуздугу биздин борбордун маалыматы боюнча, статистикасы боюнча 45%ды түзсө, улам жыл сайын 3%, 5%га көбөйүп баратат эркектердин. Ошол эмнеден улам жылдан жылга көбөйөт? Бунун себептери биринчи маселеси эркектерде өнөкөт простатиттин көбөйүп бараткандыгы, баягы тухумсуздуктун себептери, өнөкөт простатит. Анан кийин бул кайрылган эркектерди анализдоодо жыныстык жак менен жугуучу оорулардын көптүгү, анан экологиянын терс таасири, баягы биздин элибизде азыр көп жаштардын башка өлкөлөргө, мамлекеттерге барып иштеп келип, ал жерде кичине шарттары жакшы болбой калып, анан химик заттардын көбөйүп колдонуп аткандыгы, азыр көбөйүп кетти. Баягы кола, фантадан сырткары башка ичимдиктер да көбөйүп кетти. Флеш, милеш же башка бир химикаттан турган, химикат порошогун алып келип эле сууну кошуп, газды кошуп даярдаган суусундуктар. Булар өзүнүн терс таасирин көрсөтүп, ушу эркектердин тухумсуздугу улам, эркектин тухумсуздугунан сырткары, баягы жыныстык алсыздык. Азыр биз телекөрүүчүн кабыл алып, андан соң улантсак. Урматтуу телекөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Сурооңузду бере бериңиз. Саламатсыздар, менде суроом бар да. Бере бериңиз. Менин жашым 27 да, үйлөнгөн эмесмин да. Менде 10-11 жашымдан баштап мастурбация болгондо кыла баштаган. Ошондон кийин колум төмөндөп калды да. Бир аз үнүңүздү катуураак чыгарып сүйлөңүзчү, анткени бизге угулбай жатат. Менде 11-12 жашымдан баштап мастурбация боло баштаган да, камында. Ошондон кийин менде колум төмөндөп кетти да, 1-2 жылдан беричи. Ошон үчүн кандай кылсам болот? Бир дарыларым ичип көрдүм, болду да. Анализдерим бардыгы жакшы чыкты да. Дарыгерге кайрылдыңыз да, Дарыгерге андурокко кайрылганмын, КГКдагы андурокко. Мен КГКны ачып алдым да. Анализ тестостерон 33 чыкты да. Колун 3 гормоном анализдерим жакшы чыккан да. Рахмат. Атыңыз ким эле? Иман. Иман мырза, рахмат байланышка чыкканыңыз үчүн. Дилшат мырза, түшүндүңүз да суроолорду? 27 жаштамын. 27 жаштамын дейт. Анан жыныстык алсыздык менен кыйналып жүрөм дейт. Эми азыр тестостерон тапшырыптыр. Тестостерон нормада экен, бирок бул кишиге башка анализдер бар. Бул кишинин баягы психологиялык жактан, анан кийин бүт анализдер, ИФА анализдерин, ПЦР анализдерин көрүш керек. Анан кийин секрет простата жана башка анализдер толук биздин борбордо ушул анализдер толугу менен аткарылат. Ошол биз ушул телекөрсөтүүнүн этегинде өзүбүздүн телефон номерибизди беребиз. Биздин борборго кайрылса, биз керектүү жардам көрсөткөнгө аракет кылабыз. Себеби бир тестостерон менен же башка бир кичине антибиотик бул кишинин лечениясы чечилбейт.
ал бул кишиге ушу алгоритм обследования деп коет. Ошо керектүү анализдердин баарын тапшыртып, анан керектүү жардам беришибиз мүмкүн. Биздин борборго келип кайрылса болот. Рахмат. Биздин телегөрүүчүбүз да байланышка чыккан. Урматтуу телегөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Үнүңүздү бир аз катуураак чыгарыңыз. Биз сизди угуп жатабыз. Мисалы тигинде азыр аптекаларда тигинде таблетка, мал дегенде чыгып калса, эркектер колдонсо зыяны барбы жокпу деп. Урматтуу телегөрүүчү, сиздин үнүңүз угулбай жатат. Алло. Сүйлөй бериңиз. Азыр аптекаларда тигинде не дейт? Дилшат мырза, сизге түшүнүктүү болду да? Мен Сиз түшүнүктүү дарыгер болду. катары Мен оюмча Рахмат байланышка чыкканыңыз үчүн. бул акенин суроосу, бул кишинин суроосу, ошол аптекадагы ар түрдүү дары дармектерди алып колдонсок болобу деген максатта чалды окшойт. Дары дармек колдонордон мурун керектүү дабагерге кайрылыш керек. Дабагердин маселети менен ал киши дары дармек сатып алыш керек. Себеби азыр аптекада өтө дарылардын түрү көбөйүп кеткен, ар түрдүү фирмалардын ар түрдүү дарылары бар. Анын терс таасири барбы жокпу, ал кишиден анализ алып көргөндөн кийин, же болбосо ал киши менен сүйлөшкөндөн кийин ал белгилүү болот. Демек, дарылар аркылуу дагы бул тукумсуздук илдетине кабыл калышы мүмкүн да? Бул кишинин суроосу менимче, бул киши баягы аптекада сатып алаткан возбудитель таблеткалар жөнүндө сүйлөп атат окшойт. Ушул таблеткаларды мисалы үчүн өзүнүн бере турган жаштары бар. Эми аксакал же болбосо бир жогорку жаштагы кишилерге бериш мүмкүн. Жаш учурунда мындай таблеткаларды колдонуу мүмкүн эмес. Себеби ал таблетканы канча көп колдонгон сайын өзүнүн жыныстык алсыздыгы начарлай берет. Рахмат, биз телегөрүүчүбүз да байланышка чыккан. Урматтуу телегөрүүчү, саламатсызбы? Сиз түз эфирдесиз. Алло. Саламатсызбы? Жакшы. Мен мына Дилшат жигитке суроо берейин дедим эле. Бере бериңиз, угуп жатат Дилшат мырза. Мен угуп атам. Мына жигиттин бул жерде суроосу менен өтө эле жооп берүүнү канаттыра албай калдым да. Себеби тубаса эме да болот. Тубаса тукумдун эмеси жок да болот. Туурабы? Сиз эме болсоңуз дагы урунда жооп берип атам. Рахмат. Кандай суроо? Жакшы. Негизи тубаса оорулар жөнүндө сурады окшойт. Телегөрүүчүнүн суроосу түшүнүксүз болду. Мен телегөрүүчүлөргө кайрылып кетейин. Урматтуу телегөрүүчүлөр, бизге байланышка чыкканда бизге телефон аркылуу гана сүйлөшсөңүздөр болот. Анткени сиздер сыналгыдан укканда бизде аралыкта 7 секундалык айырма бар. Бизге дагы байланышка чыккан телегөрүүчүбүздү кабыл алсак, урматтуу телегөрүүчү, биз сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Байланышта үзүлүп калды. Негизи жогоруда айтып кетпедикпи? Сиз деле айтып атасыз, мырзалар кайрылганы менен көпчүлүк мырзалар тартынат депчи. Эмне бул ушунчалык баягы тартынгыдай уяттуурбу? Эмне үчүн тартынат мырзалар? Эркектердин тартынганын себеби, мисалы үчүн намыскөйлүк, баягы дос жарлардын арасында ушундай бир тартынып доктурга барыптыр, ушундай жыныстык алсыздык менен, бул жөнөкөй эле простатит менен же башка оору менен кайрылса деле ушундай достору критикалап, ошону билгизбеш үчүн менимче тартынса керек. Бирок бул тартына турган көйгөй эмес. Эл азыр түшүнүгү жакшы элдин, себеби мурда 20-25 жыл мурун бир аял алып, 2 аял алып, 3 аял алып, 4-түнчүсүндө алып, аялдын бойдо болбой, өзү бир жолда көрүнгөн эмес дабагерге. Аялын төрөбөйт, аялыман деп туруп эле аялын карата берген, аялдары төрөгөн эмес, өзү бир жолда көрүнгөн эмес. Күнөө өзү эркекте болгон, учурларда болгон да. Эми азыр жаштарыбыз көбөйүп баратат, мына үйлөнөрдөн мурун келип бизге кайрылат, дабагерлерге кайрылып, мен жакында үйлөнөм, мени бир сыйра текшерип коюңуз. Мен ал жерде иштеп келдим, суукта болдум, башка жерде болдум. Ушуга деп түшүнгөн жигиттер да көбөйүп баратат. Буларга молодец, рахмат деп айтабыз. Себеби өзүнүн кийинки ден соолугун камсыздап, үй бүлөсүнүн жакшылыкка жетелейт. Бул жакшылыкка алып барат. Рахмат. Биз телегөрүүчүнү кабыл алсак, урматтуу телегөрүүчү, сиз түз эфирдесиз. Дилшат мырзага берейин деген суроом жанагы. Биз азыр бир кызым бар. Андан кийин
4 жыл болуп калды. Андан бери балалуу болуп элекпиз. Ошого эмне таасир этип атат? Мен наркоз алганмын жанагы айтканы боюнча. Ошону бир сурап билейин дегенмин. Каяка кайрылабыз? Сиз Ош шаарынан чалып жатасызбы? Рахмат, сурооңуз түшүнүктүү. Суроосуна жооп берели. Эми бир балалуу болгон болсо, баягы биз айткан экинчи даражалуу эркектердин тукумсуздугуна туура келиши мүмкүн, же келбеши да мүмкүн. Себеби бул үй бүлө аялы менен бул мырза чогуу келиш керек. Биздин адам репродукция борборуна аялына тиешелүү анализдер менен, күйөөсүнүн тиешелүү анализдер менен текшергенден соң булардын диагнозу аныкталат. Ошого жараша тиешелүү лечениясын алып кетет. Кудай буйруса, улдуу кыздуу болушу мүмкүн. Демек сиздердин борборго кайрылса болот экен. Борборго кайрылсын. Чындап эле сиз жогоруда айтпадыңызбы, миграция маселеси дагы ушул тукумсуздук илдетине алып бара жатат депчи. Анан канчалык деңгээлде сиздерге кайрылгандардын көпчүлүгү ошол чет өлкөдө иштеп келгендер болуп атабы мырзалар? Эми көпчүлүгү эмес, бирок кайрылып аткан жаштардын саны көп. Жаштар ошол суук өлкөлөрдө иштеп келип атат. Ал жерде булар үчүн биринчиден ал климат өзү суук, биринчиден. Экинчиден ал жерде тамак аш, ысык тамак аш жок. Убагында тамак аш болушу мүмкүн, кээ бирлеринде тамак аш, ысык тамак аш жок. Баягы ролтон, солтонго окшош бир химикат, бирдекелер кошулган жеңил тамактануу менен. Анан кийин кээ бирки жаштар бар, баягы ар түрдүү жыныстык катташтар менен өзүнө ар түрдүү жаман ооруларды жугузуп алган учурлар да көп кездешет биздин борбордо. Биз анализдеп ушул тактап результат чыгаргандан соң ошол кишилерде кандай жыныстык жак менен жугуучу оорулар бар экендиги, анан тукумсуздукка канчалык терс таасир тийгизи жөнүндө маалымат берип, буларды дарылайбыз. Анан ушул кайрылган жигиттердин арасында жыныстык алсыздык менен кайрылган кишилер, жаш балдардын саны көп. Баягы сураштырып анамнез топтогонубузда булар ушул суук жерде иштегендиги, тамак аштын начарлыгы, анан жеген тамак ашында химикат заттардын көптүгү, ошол жөнүндө маалымат айтышат. Бул өзүнчө терс таасирин тийгизип, эркектин репродуктивдик системасын артка тартат. Рахмат, биз телекөрүүчүлөр да байланышка чыккан. Кабыл алсак, урматтуу телекөрүүчү, сизди угуп жатабыз. Саламатсызбы? Саламатчылык, келиңиз, өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере бериңиз. Мен Жалал Аталыев Нөкен районунан чалып жатам. Кочкарадада. Сурооңузду бере бериңиз. Мен 6 жыл болду турмуш курганымга. Балалуу болбой атабыз да, Бишкекке, Ошко кайрылдык. Күтүш керек деп койду да доктурлар. Сиз балким дарыгерге себептерин айтаттырсыз. Кандай, мисалы, дарыгерлер кайрылганыңызда эмне дешти? Сабыр керек деп койду да, күтүш керек деп койду. Ушул биз Рахмат. акайдын суроолору күтүш керек деген болсо, менимче бул аялынан да причинасы табылбай калса, анан күйөөсүнөн да причина табылбай калса, бул учурда убакыт берилет. Ушул убакытты бул бизге кайрылып аткан киши күтүш керек деп айтып аткан болушу мүмкүн. Бирок эми ошол балалуу болушун тездетүү маселесин коюлганда, бул киши Бишкек шаарында ЭКО, экстракорпоральное оплодотворение деген ушундай бир неме бар, ыкма. Бул жол менен балалуу болушу мүмкүн. Эми 6 жыл бул аз убакыт эмес, себеби жөнөкөй дарылоонун таасири тийбептир. Может, бул кишиден бир причина табылбагандыр, аялынан табылбагандыр. Бул учурда булар ошо экстракорпоральное оплодотворение Бишкек шаарына кайрылса, бизге байланышып адрестерин алса болот. Ал жерде балалуу болушу мүмкүн. Бирок ошого жараша кичине бир аз каражаттары болот анын. Ал клиникалар, частный клиникалар. Дилшат мырза, сиз жогоруда айтып кеттиңиз, 15 жыл тажрыйбам бар депчи. 15 жылдан бери, маселен 10 жылдап, ошол 12 жылдап, 13 жылдап балалуу боло албай жүргөн мырзалар кайрылганда, ошо сиздин баягы дарылооңуздан улам балалуу болуп кеткен учурлар кездештиби? Ондай учурларда көп кездешип турат. Эми бул себеп экен, Алла Таалам качан берсе ушул убакыт өзү белгилеген убакытта берет экен. Бирок эч ким
балалысыз болосун деп айта албайбыз. Себеби кайсы учурда Алла таалам качан перзент беришин өзү билет. Биз себепчи. Ошол инсандардын жакшылыкка тартып, ошо текшерип, ошо балалуу болуш үчүн ата-энеси кандай ниет кылып кааласа, ошо биз ак халатчандар деле ошондой ниет кылып карайбыз. Себеби биз бул ишибиз, биздин ошол кызматыбыз ушул менен. Ошол кайрылган пациенттердин, кайрылган оорулуулардын ата-энеси ден соолук каалайт. Анан ошол ак халатчан кишилер ден соолук каалайт. Биздин өзүм жеке көп ушундай сиз айткан учурлар туура экен. Мисалы үчүн Астанадан келген бир киши бир 16 жылда перзенттүү болгон учурлары бар. Бишкектен кайрылгандар бар. Анан кийин өзүбүздүн Оштон толтура, Жалал Абадтан, Баткенден толтура дегендей. Алла таалам баарына перзент берсин. Ошол жолдо биз себеп болуп аракет кылып келатабыз. Учур маселеси программасы өз ишин улантат. Бүгүн бизде уролог, андролог Дилшат Мырзакулов конокто. Байланышка чыгып суроолоруңуздарды берсеңиздер болот. Дилшат Мырза, мындай багыл акыркы күндөрү негизи багыл медициналык билими жок адамдардагы балдарды сүннөткө отургузуп жатканын угуп калабыз да. Анан бул билими жок адамдар сүннөткө отургузуу менен баланы майып кылуу коркунучуна алып келбейби? Мурда сүннөткө отургузуу өтө ошол аксакалдар тарабынан, ошол медициналык билими жок кишилер тарабынан өтө көп сүннөт кылып келинген. Азыркы учурда да бар. Мен совет берелим, ошол азыр совет берерим. Азыр медицина любой ош шаарыбызда мисалы үчүн өтө көптөгөн медицина борборлорунда ошо сүннөт, циркумцизия операциясы деп коет, ошону өткөзүлөт. Мен ошол кишилерге сүннөт отургузганга каршымын. Себеби бул кишилер баягы биз сүннөт кылып атканда, жаш балдарды отургузуп атканыбызда, жаш баланын кийин балалуу болобу, болбойбу? Анын тукум калтасында экте тукуму барбы, жокпу? Крипторхизм барбы, монархизмби, анархизмби, же башка гипоспадия, эписпадиябы, кандай оорусу бар экенин билип туруп, анан кийин сүннөт операциясы өткөзүлөт. Циркумцизия операциясы. Ал аксакалдар же болбосо ошол сүннөт кыла турган кишилер онусуна карабай эле ошол сүннөт кылган себептен анан кийинки келечекте ал баланы ата-энеси да карабай ушул бизге кайрылган учурлар өтө көп болот. Кээде мисалы үчүн баягы элибизде мусулман төрөлүптүр деген сөздөр бар. Анан кийин Алла таалам өзү кесип коюптур деген немелер бар. Аларды да мен айтар элем, бул аномалия болуп эсептелинет өзү негизинен. Анан ону билбей баягы сүннөткө отургузуштар отургузуп коет. Мындай учурларды сүннөт кылуу мүмкүн эмес. Ушундай учурларды медицина кызматкерлери жакшы билет, кайсыны сүннөт кылыш керек, кандай жардам бериш керек. Анан кийинки соңку анын балалуу болушу бүт баарына бир сыйра карап чыгабыз. Ошон үчүн мен элибизге айтып өтөр элем, ушу сүннөткө отургуза турган жаш балдарды ушул медицина тармактарына алып барып, хирургтарга алып барып, уролог дабагерлерге алып барып сүннөт кылдырса жакшы болмок эле. Рахмат. Чындап эле Дилшат Мырза, сиз жогоруда айтып кетпесиңизби? Тукумсуздук, эркектердин тукумсуздук илдетине экологиянын да таасири чоң депчи. Ошону менен бирге эле да, маселен, баягы тамак аштан, азык түлүктөн десек болот, тамеки, насвай колдонуу менен дагы тукумсуздукка алып келеби? Туура айттыңыз. Тукумсуздуктун негизги себептеринен бул экологик маселелер болуп эсептелинет. Баягы бизде тамак ашка, мисалы үчүн мөмө жемиштерге чачыла турган гербицидтер, пестицидтер, бул бүт баары бул ят болуп эсептелинет. Бул биздин адам репродукция борборунда илимий изилдөөлөр натыйжасында ушул эркектердин уруттугу суюктугунан пестицидтерди тапканбыз, зара анализдеринен, анан кан анализдеринен ушу гербицид, пестицидтер, гексахлор, гептахлор, анан кийин ДДТ, ДДЕ яда химикаттарын таап, аларга тиешелүү жардам берип, дарылап, балалуу болгон учурларыбыз да көп болгон. Азыр деле ушул методдорду колдонобуз. Бул биз азыр айтып өтүп кеткен идиопатикалык белгисиз болгон, себеби белгисиз болгон тукумсуздукту именно ушул яда химикаттарга текшеребиз. Бул только биздин борбордо эле аткарылат. Ал хроматография жолу менен аныкталып, анан тиешелүү жардам көрсөтүлөт.
азыр энди химикаттар деп туруп баягы айтып атпайбызбы? Кола, фанта, флеш, дагы башка жана башка өтө көп суусундуктар чыгып атат азыр. Ошолордун баары зыян. Сигарет, насыбайдын зыяны канча толтурат. Даже бир биз дарылап аткан учурда сигарет нас чегип аткан пациенттерди айтабыз, кой чекпегин. Бул алып аткан лечениеңди кесет. Ал таасири тийбей калат алып аткандардын. Убактың кетип атат, акчаң кетип атат. Ошон үчүн сигарет, насыбай, спиртной ичимдиктерди, баягы химикат, газ сууларды тыюу салабыз. Ошон үчүн анан кийин баягы гербицид, пестицид чачылган мөмө жемиштерди жакшылап жууп, анан кийин жеш керек. Ошону учурлар ушул именно химикаттардын экологиянын терс таасири натыйжасында келип чыккан тукумсуздукта азыр көп учурайт бизде. Рахмат, Дилшат мырза, биздин убактыбыз да соңуна чыгып бара жатат. Негизи мырзалар баягы теледен карап турса керек, кандай кеңеш айтат экен депчи. Негизи тукумсуздуктун алдын алуу үчүн мырзалар кандай тамактаныш керек, кандай жүрүш керек, кенен токтолуп кетсеңиз. Мен башынан айтсам, ошо турмуш курам деген үй бүлө. Мурда мэрия тарабынан биз ЗАГС немеси, ЗАГС ишканасы бизге жөнөтчү эле. Биз ушул үйлөнө турган үй бүлөнү кызды гинекологдор текшерүүдөн өткөзүп, анан кийин балдарды биз урологдор ошо тиешелүү анализдерди алып туруп, турмуш курсаңыздар болот деп туруп чыгарып койдук элек. Эми азыр бул иш жолго салынбай калды. ЗАГС кандай кылып өткөрүп атганын билбейбиз. Мэриянын да биз 2-3 жолу кат таштадык. Бирок ЗАГС тарабынан бизге эч кандай балдар, ошо жаш үй бүлө кура турган жаштар келбей атат. Бирок өзүндөрүнчө келип аткан жигиттер, ошол кыздардын саны көбөйүп баратат. Бирок ушул маселетим ушул келип үйлөнөрдөн мурун жигиттер бир сире көрүнүп, эгер кемчилиги болсо ушул кемчиликке жараша дарыланып, анан кийин үй бүлө курса жакшы болот. Убагында уулдуу, абалында кыздуу болот. Үй бүлөсү жакшы түбөлүккө болот. Анан көп эркектерге бере турган советибиз ушул химикат заттарды колдонбосун. Баягы физкультура менен машыгыш керек. Анан кийин баягы өзүнүн ден соолугуна башка өзгө журтта жүрүп калса деле өзүн сууктан этият кылып, баягы ар түрдүү химикат тамак аштардан этият кылып, ролтун солтун дегенге окшош жеңил тамактардан этият кылып, таза нерселер жегенге аракет кылыш керек. Биздин Ош шаарыбыздын, ушул Кыргызстандын эли эркектерине советим, бизде сүт айран толтура. Бизде таза тамак аш толтура. Бар. Кымыз, эт, айран, бүт баарыны өзүбүздө. Ошолорду таза нерселерди колдонсун. Жаңгак, бадам, мейиз, асел, тухум, бүт таза нерселерди маслихат берет элек. Ошон жеген эркектердин анализдери постоянно жакшы чыгат. Ошон үчүн ушул советти берем. Рахмат, биздин студиябызга убактыңызды бөлүп келип бергениңиз үчүн чоң рахмат айталы. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Иштериңизге ийгилик, аман болуңуздар. Рахмат чоң. Урматтуу телекөрүүчүлөр, Учур маселеси программасы соңуна чыгат. Кийинки программадан көрүшкөнгө чейин саламатта калыңыздар.